жаштарга орун беришке убакыт келген жокпу? Менин районго жасаган нерсемдин 20%ын жасаган бир талапкер болсо, мен эртең Сиз эмнеге жалбаттык болуп туруп ысык коюп жатат, буга чейин эле коюп келген да деген. бул деген сен тойго баргандан кийин төргө чыгып жамбаш эмес да мандат. Ысык үчүн эмне кылдыңыз анда? Ошону бир ачык айтып тизмектеличи. Сиз айттыңыз, эмне жасагандан кийин мен аны интернетке чыгарып мактанышым керекпи деп койдуңуз. Район боюнча 100 километрден ашыкча светильниктерди коюп бердим. Урматтуу президент, мен тетигини жасайм деп мактанып барышым керекпи? Жо интернетке чыгарышым керекпи? Мен жасап атам депчи. Бирок мен бардым, ошол проблеманы чечтим, мен жазадым, эмне үчүн? Мен жакыныраак болдум. Бир акимиз айтты, мага Акылбек Үсөнбекович айткан, жасатпагыла. Шайлоого чыгам деген ой бар болуп чыккан да. Жанагы мен алып берген светильниктерди ашып кетсе 3200, 3300 болду. Айланды ушу эл менен койгонубузчу. Айыл өкмөт ушул Новопокровкадан смета жасаптыр. 27 000 сом бир светильник. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Жогорку Кеңештин 7-чакырылышынын депутаты, азыркы күндө депутаттыкка талапкер Акбөкөн Таштанбеков менен маегибизди улантмакчыбыз. Басам, буга чейин интернет айдыгында сизди жалалаттык деп жатышат да, ысык аталык эмес. Сиз эмнеге жалалаттык болуп туруп ысык атадан коюп жатат, буга чейин эле коюп келген да деген бир бүдөмүк ойлор, сөздөр кетип калат. Ал баягы бир видео болуп, анан бир транссексуал келип баняга түшөм десе, аны аягына киргизерин билбей, анан ошондон конфликт болуп чыгып кеткен да. Анан кийин мен деле шок болдум да. Жакшынакай кыз болуп турса, анан эркекче сүйлөсө, анан ошондо ал баягы Өзүңүздүн каяктык экениңизди унутуп калдыңызбы? Жок. Ал жок. Ал Өзбекстанда окшойт. Анан туруп алып мен каяктыксың деп сурасам, чүйлүкмүн эмне болчу дейт да магачы. Мен көрүп турам да, башка жактан экенчи. Сен чүйлүк болсоң, анда мен базар коргондомун деп койбоймунбу? Ошо ойдон кетип калыптыр да. Сөздүн эмеси менен. Бирок аны эми какшыктап айтканды карабайсыңарбы? Эми ал өзүм негизи төрөлгөнүм, өзүм ата энемдин төрөлгөнү бул Ысык Ата Кант району, мурунку Кант району. Узункыр айыл өкмөтү бүгүн деле бар, ал ошол жерде Жергазар деген айыл бар. Ошол жерден төрөлүп, ошол жерден өсүп, Кант шаарына келип, Кантта ошо болгону бир ортодо бир самсы шашлык жасаган жерде бар эле. Ошол жерге жана Буратино деген лимонадты ичип, самсы жеп жүргөн балдардамын ушу Канттын ичинде. Ушул жактан эле турбайсызбы? Эми мындай да, азыркы күндө буга чейин деле ушул шайлоодо деле жаштар келсин, жаштарга орун бергиле деген чакырыктар катуу чыгып жатат да. Анан эми сиз деле буга чейин бир нече жолу Жогорку Кеңеште депутаттык кылгансыз. Жаштарга орун беришке убакыт келген жокпу? Мен бала кезегимде бир немис бир киши отпускага жөнөтүп атыптыр да, башкармачы. Анан өзү жасалып жүргөн трактору бар болчу. Анан кийин бир жаш бирөөгө сен отпускага барып кел, мынауга айдап турсун десечи, ыйлап отпускага барбай койбодубу? Мен тракторумду өлтүрөт депчи. Анан кийин бул жерден деле эгерде бул жерге талапкерлердин бирөөсү мага эгерде азыр кепилдик берипчи, ушул или жок дегенде менин районго жасаган нерсемдин 20%ын жасаган бир талапкер болсо, мен эртең арызымды жазам Центризбкга да, ошого кишиге өткөрөм да, 30-на чейин бутум үзүлгөнчө чуркайм. Ошол кишиге чуркайм. Любойуна. Келип эле айтсын, мына мектеп жасап берген, мына депчи. Анан кийин мен депутатмын, мен мыйзам чыгарам, мен мыйзам. Мыйзамдын баарын өкмөт жазып берет. 90%-ын. Жазып алып келип сунуштайт. Сунуштайт. Анан парламент ошону текшерип, анан баягы карап туруп, анан кабыл алып берет да. Эми проблема мындай болот атпайбы? Баягы парламентке бараткандачы, көпчүлүгү бул наам сыяктуу кабыл алат экен. Бул деген сен тойго баргандан кийин төргө чыгып жамбаш эмес да, мандат. Жөн эле барып эле сый көрүп эле жүргөн жок, сен иштешиң керек да. Сен ошол элдин малайы болосуң.
Анан кийин бүгүн мындай болуп атпайбы? Барат да жакында президент айтпадыбы? Депутаттын иши бул мыйзам кабыл алынып турган. Өкмөт бала бакча, анан кийин мектепти жасайт депчи. Мен де макулмун. Кайра жакшы. Бирок эми ошо жердегинин баары ой мен Жапаровду ташыйт итти аябай сүйөм дешет да. Бирок бир нерсе кылбайт да. Кылбайт да чиркин. Эми мен эгерде ошо жерге проблемага жакыныраак болсом, мен түшүнүп атам. 2000ден ашык мектепти бир күндө жасаш кыйын да. Бир күндө жасай албайт. Сыйкырчы болсо да жасай албайт. Ошол үчүн эми мен ошого жакын болуп калдым да. Мен көрүп турам да проблеманы. Эми мен барып чуркап барып айтышым керекпи? Урматтуу президент, мен тетигини жасайм деп мактанып барышым керекпи? Жо интернетке чыгарышым керекпи? Мен жасап атам депчи. Бирок мен бардым, ошол проблеманы чечтим, мен жазадым, эмне үчүн? Мен жакыныраак болдум. Мен колуман келди. Экинчиси, мен атымдан жөн эле барып алып көрүнгөн сөздү жасап кете албайм. Эмне үчүн дегенде, убагында бизнесте деле мен бир топ убакыт өзүмдүн атым жасаганга аракет кылдым. Бүгүн бизнесим менсиз иштеп атат. Менин атым иштеп атат менин бизнесиме. Болду, кемпирим жасап жүрөт. Ал өзүнчө эле кетип атат. Болду, отолдуруп жөнөтүп койгон, болду, ал өзүнчө эле кетип берет. Эмне үчүн дегенде, ошол үчүн менде куру сөз айтканга мага болбойт. Өзүңүз көрдүңүзбү? Куру сөз айтканга мага болбойт деп калдыңыз да. Эми сиз ысык ата үчүн эмне кылдыңыз анда? Ошону бир ачык тизмектеличи. Сиз айттыңыз, эмне жасагандан кийин мен аны интернетке чыгарып мактанышым керекпи деп койдуңуз. Мен эми ысык ата районун десекчи, экөөбүз шээрден 5 саат отурабыз. Мен бир эле ушул давай эмеден баштайлык. Мына Кең Булуң айыл өкмөтүнөн баштайлык. Кең Булуңдун айыл өкмөтүнө бир айыл өкмөткө эмне жасадым десе, анда жетишебиз. Мына Кең Булуң айыл өкмөтүнөн баштайлык. Эң дегенде эле мен ошо жерде роддом бар. Бир 7-8 жыл роддом калып калган экен, ошону Ивановка айыл өкмөтүндө больница бар, ошол жерде роддом бар. Ошол роддомду өз эсебимен мен дагы жолу кайтарып кетем. Жана президент өз айткандай, өкмөт жасайт деп атпайбы? Мен өкмөт жасаган жерлерин айтпай эле коеюн. Аларга барып дама 3-чү мектепке акча суранып, 3 күндүн ичинде акчаны чечип берди. Аларды жол салып, аларды айтпай эле кой. Жеке өзүм каржылаган нерселерди эле айтайын. Роддомду 100% өзүмдүн эсебимен жасап бердим. Ичиндеги керебет, көптөгөн имараттардын, эмеректердин баарын өзүмдүн эсебимен алып бердим. Толугу менен жасап бүтүп, ишке берип койдум. Анан экинчиси бул Лайлиева мектеби бар. Лайлиева мектебин өз эсебимен курулушчуларга акчамды бердим. Ремонттун ошо плиткасында көп нерсени өзүм алдым. Бир материалдын 70%-ын өзүм алдым. Анан кийин анча-мынчаларын айыл өкмөтү алды. Бирок башында сүйлөшкөндө ошол Лайлиева айыл өкмөтүндө материалдардын баарын, ошо курулуш материалдарын баарын өзүбүз алып беребиз. Мен ушинтип сүйлөшкөм да, эмне үчүн дегенде, баягы булар өздөрү жасап баштаса эле, сметасы асмандын башы болуп кетет экен да, бир 20 миллион сом болуп кетет экен. Анан ошондо айткам, анын баарын эмне кылабыз? Посредникти аласыңар, ортомчулардын баарын аласыңар да, ортомчулардын баары алар деле курулушчу эмес. Алар деле бирөөнү жалдап келет да жасайт. Мен жасап берейинчи. Сен курулуш материалын алып бер. Анан бир эле баарына сиз уста акысын төлөйсүз, ушундайбы? Мен акысын төлөйм. Бирок тилекке каршы айыл өкмөт алмашып калды. Анан экинчиси келгенде мектептен экиге окуганбы, мектепти эмнеге жаман көрөт? Жок, мектепти жасабайбыз. Мен башка жакка жумшайм дейт. Анан кийин эми мейли деп берип аткан жардамды кабыл албайм дейби ошондо. Эми булар мындай да, эми бир акимдер келгенде тырышып, бир акимибиз айтты, мага Акылбек Сөнбекович айткан, жасатпагыла. Эми ал баягы мындай скандал менен кетпей, тынч кетип, анан ошол жерге шайлоого чыгам деген ой бар болчу экен да. Ысык атадан. Анан азыр бүгүн эки акимибиз деле шайлоого кетип атат ошол жерде. Анан түшүнүктүү болуп калды да. Эми мейли балдар эмне күнөөсү бар. Бирок мен өз эсебиммен жанагы плиткасын да алдым. Азыр мына кадрлардан деле көрүп атасыңар. Мына Лайлиеванын карагыла ичин. Сонун мына холл бул. Мына жердеги плитканы карагыла, бул
Кадимкидей ресторанда мындай плиткалар жок. Кадимкидей ресторандагыдай балдарыбызга аябашыбыз керек. Монун полный мен ушул плитканы да өзүм эсебиме алды. Мына бул плиткаларды, мына столовойдагы плитка турбайбы, мунун баарын. Бирок столовойду аягына чейин жасаганга мүмкүнчүлүк бербей коюшту. Мебель алып берейин дедим. Аны деле ал кийинчерээк айтып берем анын баарын. Линолеум. Эптеген бир линолеум алып келишиптир да. 2 айдан кийин эле тамтыгы чыкпай калды. Чыгып калды да, аны да алмаштырып мына өзүмдүкүн койдум. Мына карагылачы класстарды, эмне деген парталар. Мындай парта Кыргызстан боюнча жок. Чын ачыгын айтам. Кыргызстанда эң жакшы класстардын бири ушул. Мен 10 класстын арасына кирет десем жаңылбайм. Мына мен жасаган мектептердин баары Кыргызстан боюнча эң алдыңкы класстар деп болот. Интерактивный панелдерди карагыла. Мындай класста окуган кандай сонун. Мынаки роддомдун ишин карагыла. Мына туалеттердин ишин карагыла. Бул мозаика. Бул мозаика 1 квадратный метри азыр дүкөндөрдө 20 миң, 25 миң сом турат. Эмне үчүн мен өзүм кыздарыма, өзүм келиндериме ушунун баарын аяйм. Ошон үчүн баардыгын колуман келген мунун деле материалдарды да мен улам бир жерден суранып отуруп алып келип жасаттым да. Эң негизгиси ушулардын баарын бул мындай эки чоң эмеси. Айыл үчүн баары караңгы экен. Анан ушул элдер кайрылып караңгыда таң атпай балдарыбыз мектепке баратканда да коркот экен. Кечинде келатканда да коркот. Чоң апа аталарыбыз мечитке баратканда да чалынып, көлчүк караңгыда таң атпай мечитке барат да. Ошонткенен мен жасап бердим. Ошон кайра айтайын, мен өзүм эсебимен жасагандарды айтып атам. Бул эл менен кантип сүйлөштүм. Эл жанагы электриктин койгон монтаждын акысын төлөйт. Ал орто эсеп менен 150 менен 200 сомдун тегерегинде болуп калды. Бир үй бүлөгө. Мен болсом жанагы чыракты, ошонун кабелин, жанагы реле бар, жанагы өзү автомат күйө турган. Ошолордун баарын мен полный алып бердим. Алып келип бердим. Алар өздөрү анан электрикти деле таптык. Алар акысын деле төлөп койду, болду. Эми Ивановкадан бул Советский көчөсү, Фурманова, Комсомольская, Театральная, Братья Жумагулов дейт, Пушкина, Украинская, Фрунзенская, Береговая, Григория Ильина, станция Ивановка, проектируемая, Молодая гвардия, Исмаилова, Чапаева, Ленина, Токтагула, Строительная, Озерная, Новая, Турсуналиева, Лесная, Панфилова, Кеңбулуң айыл өкмөтүндө, эски Кеңбулуң айыл өкмөтүндө, Первомайская, анын мындай часть да барын бүтө албай калдым. Северная, Бексултанова, Ашимова, Мадинцеева, Жылмаси Ынтымак, Тоголок Молдо, Тоголок Молдого да жетишпей калыптырмын. Бул бул кичинекей көчөлөр эмес да, узун көчөлөр. Жалпы көчөнүн баары жактандыбы? Полный жап-жарык болуп калган. Болгон негизи район боюнча 100 километрден ашыкча светильниктерди коюп бердим. Баарын койгонго жетишпей калдым. Эмне үчүн дегенде көпчүлүк айыл өкмөттөр ошону койдуртпайт. Эмне үчүн? Айыл өкмөттөргө кайрылган. Новопокровка айыл өкмөтүнөн да кайрылганда айттым. Ай, светильник койгулачы. Сметасын көргөзөт. Сметасы асмандын башы. Биз жанагы мен алып берген светильниктерди ашып кетсе 3200-3300 болду. Айланды ушу эл менен койгонубузчу. Айыл өкмөт ушул Новопокровкадан смета жасаптыр. 27 миң сом бир светильник. Ол 27 миң. Ачыштей болуптур да. 27 миң. 8 бир көчөнүн ордуна 8 ошондой көчө койсо болот. Булар деген 4 миллиондон ашыкча бир 6-7 кичинекей көчөлөргө смета. Алды иштеген. Милифан айыл өкмөтүнө мен ушул объезднойдон тиги айылга чейин караңгыда, анан ушу баягыда бир жаш баланы коюп кетип караңгы жерден. Анан байкуш каза болуп калды. Анан ошондон кийин мен мындай темир толбалар менен кошо светильник коюп бердим. Эми мен БУ алдым, правда, светильниктерди БУ эмесинчи, столбаларын БУ алып келдим темирден. Бирок эгерде жаңыдан койгондо деле бир 12 миң сом болмок экен. 12 миң болмок экен. Эми Эпкин деген айылда
ошондой светильниктерди 45-46 миң сомдон айланыптыр. Бирөөсү 4 эсе. 4 эсе кымбат. Анан кийин мындай жаның кейит да ошондо. Анан ошонткенден кийин мен эми баягы мен деле эгерде мен допустим баягы кыйкырып жүрүп атпайбы, мен тим эле президенттин ишин. Мен кыйкырбайм антип. Бирок эгерде сен ошону жасасаң, ошону жарыкты жасап койсоң, эмне деп айтат? Бүгүнкү мына бийлик келип, мына жапжарык болуп калды. Жасабай койсоң, айыл өкмөттү күнөөлөбөйт да. Мына бийлик кана кылганыңар биздин көчөдө эчтеке жок. Көзөсө сүт тиги жакка барат да. Кайра эле ошол өйдө жакка барып тиет. Булар айыл өкмөтүң айтпайт да, мен жасабай жатам депчи. Өйдө жакты эле көргөзө берет да. Келбей жатат, акча бербей Жакта бербей жатат депчи. Жаның кейит да, мына мектепке жок, светке жок дейт. Мына былтыркыдан быйылкыга, былтыр баягы освоить этпеген 63 миллион сом акчалар калып калды. 60 миллиондон ашыкча. Сен Кудайыр, сен акчам жок дебедиң беле? Мектепке. Эми сен ошону калтыргандан артырып калган мааниси эмне анда? Булар деген эми билбейм, түшүнбөйсүң да, баягы кайсы жерге бир тендер өткөрө койсом деп эле жүрүп ал жылдын аягына кетет. Анан талашат да акчачы. Депутаттары бар, тигиниси бар, бияка тартат, тигиниси бияка тартат, баягы жаңы айылдарды кошуп койгондон кийинчи бирөө өзүнө тартат, бирөө ошентип жүрүп эле аягына сага да жок, мага да жок тигиге өтүп кетти. Бирок убагында эгерде былтыр ошол акчаны ошол эле мектептерге, ошол эле бала бакча салып койсо, мына ушу жарым жылдан бери элдер ушу жакшы мектепке бармак, бала бакчага бармак да. Анан кийин ошол бир айылды жарык кылып койсо деле болот эле да. Анан кийин эми проблема, мен азыр проблеманычы бер жагы үчкө бөлөлүк. Эмне үчүн дегенде баягы аралашып баратат биздикечи. Эң негизги проблема бардык жерде эле бүгүн бул жер маселеси. Бул үй сала турган ЖСК жер. Бул жерде аябай курч турат. Курч турганда башкаларга караганда, башка айылдарда баягы моердеги айдоону бизге бер деп, трансформация кыл деп жүрбөйбү? Бул жердечи 100 гектар жери да бар, даяр. Салса болот. Населенный пункт, трансформированный. Түшүнмөй караганда бул чоң тема окшойт. Муну кийинки бөлүккө калтырбойлу. Урматтуу көрүүчүлөр, бул бөлүгүбүз аягына келип жетти. Себеп дегенде жер менен социалдык объектилерди эки бөлүп карабасак, эл үчүн дагы түшүнүксүз жана да убактысы узак болуп калчудан. Андыктан кийинки бөлүктө жер мафиясы тууралуу, андагы коррупциялык схемалар тууралуу айтып берели.